Саламатсыздарбы? Мен дарыгер Чомоев Дүйшөнбек, тамырчы тауып. Бүгін мен Моуреке Чуңкурчактын өрөөнүндө турам да, Арчалуу, Карагайлуу жерде. Ушул жерде мында ачык жайык жерлерде 10-15 чөптүн түрү турат да. Мына азыр менин жанымда турган бул кадимки эле адам баласына ден соолугуна өтө зыяндуу угоргосун чөбү. Бирок угоргосунун чөбүн муну билген киши, анан өзүнүн тажрыйбасы бар киши гана колдонсо болот да. А мындай азыркы күндөрдө, кийинки күндөрдө жаман оорулар болгон эле, угоргосун деп эле, угоргосунду иштеп эле, ушул дарт айыктырат деп айтат. Мен айтып кетет элем, бул угоргосун багы көп жылдык чөп. Мунун тамыры колдонулат да. Анан угоргосун бул дартты айыктырбайт. Угоргосун адам баласындагы жанагындай инфекциялар, вирус, жолсо микробту гана өлтүрүүчүгө кирет да. Андан кийин башка дары-дармектер менен дарыланса болот. Бул угоргосунду, мисалы үчүн азыр гүлдөп турган кези, качан ууру калгандан кийин сентябрь, октябрь айларында тамырын казалаш керек. Азыркы могу базарда саткандар болсо, ала жастан тартып эле угоргосунду нык болуп, болсо анын өзүнүн дарлык касиети түбүнө толук камтый электе эле терип алып туруп, анан сатып атышат. Угоргосунду мисалы үчүн колдонгондо базардан жолсо ар кимдин колунан сатып алууга өтө коркунучтуу да. Бул угоргосун мен жанагы рак ооруларга жанагындай жаман. Негизи угоргосунду туура колдонсо тери ооруларды бирөө орунду айыктырганга болот. Мунун өзүнүн нормасун так билип алып турат. Мисалы үчүн мен муну угоргосунду ар кимге эле колдоно берсин, колдон деп айтуудан тескеримин. Жана айткандай билип анан колдонуш керек да. Ушул бул угоргосунун дарлык касиети, ушу бул жанагындай кесип алган майда чүйдө жарат жураттарды бир эскертип кетүү, кан тамырларга угоргосун тийип калса, кан аркылуу адам баласын уулантып майып кылып коюшу мүмкүн да. А муну ысык кайнатып ичип, жолсо бир спирт арака багы тумма кылып, ошонун нормасы менен, дозасы менен багы билген кишилердин кеңеши менен гана шыйпаныш керек, колдонуш керек да. Жылуу жумшак үйдөн. Анан муну колдонуп алып туруп, мустак суу ичип, мустак суу жуунуп, жолсо жана мен айткандай кесип алган жерлерде болсо ички жараттарга кан тамырлар аркылуу бул бүткүл организмди ууландырып, адам баласын өлтүрүп коет. Рахмат көңүл